Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын коноктору депутаттар Төрөбай Зулпукаров жана Исхак Пирматов. Кош келдиңиздер. Өткөн аптада Баткендин Аксай Көкташ айылындагы тургундары чек ара чыжына байланыштуу катуу жабыркашты. 5 депутаттан турган топ ошол күндөрү элдин үнүн да угуп келди. Чыр басылгандан бери Баткендеги маселелер дагы унутта калган жокпу? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жок, бул маселени өзүңүздөр көрдүңүздөр. 3-күнү биз кароону жогорку кеңешке алып келдик эле, бирок ошол депутаттардын көпчүлүгүнүн сунушу менен, комитеттин чечими менен премьер-министр келишим деген чечим болгон экен, бирок премьер-министрдин жоктугуна байланыштуу бул 3-апрелге карала турган болуп калды да. Бирок биз ушул мурда кабыл алынган мыйзам негизинде, мурда кабыл алынган токтомдун негизинде жалпы өкмөттүн жашап аткан жумуштарынын баарын биз карай элекпиз да. Анан кийин өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошол окуядан кийин ошол жеринде эл менен жолугушуп келдик. Ал жерде элдин дагы көйгөйлөрүнүн, талаптарын биз угуп келгенбиз. Ал көйгөй талаптардын көпчүлүгүн жасаса болот. Анан негизги оор чечүүгө оор дагы жагы бар. Эки мамлекеттин ортосундагы өкмөттөр аралык комиссиянын жалпы макулдашуусунан кийин кабыл алына турган чечимдер дагы бар экен. Ошол чечимдерди баарын ошол жогорку кеңештин ичинде биз талкуу кылып алайлы деген бир ниетибиз бар. Негизи эле мына бул чек араны тактоо маселеси бир күндө чечилбей тургандыгын баары эле түшүнөт да, жергиликтүүлөр да түшүнөт. Анан кийин бирок ошол эле маалда баягы утурумдук болсо дагы элдин тынчтыгын сактаган бир кандайдыр бир чечимдер керек. Элдин талап кылганы эмне экен? Эми негизги элдин талабы биринчи маселе. Бул ошо демилитация, демаркация маселесин тез аранын ичинде чечип, эки мамлекеттин ортосундагы баягы чек араны аныктап коюш керек да. Бул өтө эле туура. Негизи биз мына эгемендүүлүккө жеттик деп 28 жылдан бери жашайбыз. А бирок эшик төрүбүз кайсы жерден башталып, кайсы жерден бүтөөрүн билбей отурганыбыз бул уят нерсе да. Ошондуктан бул эки мамлекеттин, тилекке каршы эки мамлекеттин макулдуулугу менен гана чечиле турган маселе. Ошондуктан элдин негизги талабы бүгүнкү күндө чек араны чечүү, зымторлорду тосуп, аныктап, тынчыраак уктап калуу да, уктап жатуу да. Ошондуктан экинчи маселе бул социалдык баягы проблемалар. Социалдык проблемаларды чечүү үчүн биз ошол чек ара аймагындагы айылдарга өзгөчө статус берүү жана аны өнүктүрүү жөнүндө биз мыйзам кабыл алганбыз да. Бул 2013-жылы кабыл алынган. Ошонун мыйзам кабыл алынгандан кийин өкмөт өзүнүн программасын кабыл алган. Ал жерде ошол аймактарга, өзгөчө статус берилген аймактарга инфраструктурасын, ошондой эле социалдык проблемаларын чечип, өзгөчө бир баягы мамлекеттик бюджеттен көңүл бурууну программага киргизишкен да. Бул чоң программа. Негизги бул программада дагы жасаш керек деп эле жазылып калган да. Бирок ошол социалдык жеңилдиктер жок да. Ошондуктан көптөгөн мамлекеттерде бул чек ара бир оор жерде, бул жер шарт оор. Ошондуктан чек ара аймагында жашаган элдердин ошол жашап аткан элдерге кармап турууга мамлекеттик бюджеттен көңүл бурулуп акча каражаты бөлүнүп турат да. Бизде мындай саясат буга чейин болгон эмес экен. Биз азыр ошол статус берүүдө дагы негизги оор жерлерди категория менен аныктап бергиле деп атабыз да, өкмөттүн токтому менен. Биринчи категориядагы өзгөчө статуска ээ айылдар, анан кийин экинчи категорияга депчи. Ошондуктан биз азыр сунуш берип атабыз. Биз дагы комитетке өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз. Ошол сунуштун негизинде биз токтом чыгарабыз. Ошол токтомдо ошол балдардын пособиясын, пенсиясын, ошол жерде иштеп аткан мугалимдердин айлык акысын көтөрүү жөнүндө сунуш берип атабыз. Мурда бул каралган. Эл дагы ошону айткан, Эл дагы бул экинчи маселе кылып айтып атат. Биринчи биз чек араны чечишибиз керек, экинчи биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Бул негизги стратегиялык тактикалардын эң негизгиси болуп эсептелет да. Мамлекет чек ара жеринде ошол өзүнүн элин сактап калуу. Бул мамлекеттин негизги саясаты болуш керек да. Ошондуктан биз сунуш берип атабыз. Эми келечекте бул маселени
чечүүгө биз аракет кылабыз. Кийинки суроого өтөрдөн мурда жаңы эле мына сиз белгилегендей өткөн аптада бул маселе жогорку кеңеште каралмак, бирок каралбай калды. Жыйындар залынан алынган кыскача тасмабыз бар, көрүп алсак. Ар кандай бир күнөөлөп атса, баарына ушул киши күнөөлүү деп. Анан биз кайра ошо Разаковду калыбы? Нормально өзүн сыйгылаган коомдо Разаковду убактылуу ала туруп, үстүнөн комиссия түзүп, өкмөттүн жетекчиси келип жооп берет. Бул жерде отургандар эч нерсе чечпейт. Ал маалыматты мен деле айтып берем. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Дүйшөкөч Якутияга кетсе, ошол жакта кырдаалды турукташтырып кетет. Мен түшүнмөкпүз, биз түшүнмөкпүз. Мына биз азыр токтомго чыгарабыз, кокуй бүтүрүсүн батыраак деген сөздөр бул куру кыял. Ошол токтомдогу маселени өкмөт бүгүн 50-60% чечип бүгүн депутаттарга айтыш керек болчу. Эл угуш керек эле. Мен айткым келет, бул өкмөтүбүз ошондой чулганда окуя болуп атса, ок чыгып атса, чек арабыз бузулуп атса, элдин баары ыйлап көчөдө турса, бир жолу үн каткан жок өзүнүн пикирин айтып. Же бир жолу ошол жерге барып кабар алган жок. Эми ошол талкуусуна да келбесе, бизге мында өкмөттүн кереги барбы же жокпу? Ушундай учурда парламенттеги талкуулар чек ара маселесин чечпей эле кандайдыр бир саясий күрөшкө айланып кеткен жокпу деген суроолорду пайда кылды да. Мына сиздин комитет атайын бир токтомдун долбоорун алып келди. Ошол токтомдун тегерегинде талкуу уюштурууга аракет кылды да, бирок болбой калды. Өкмөт башчы өзү келсе, мына жогоруда айтылгандай вице-премьер бул суроого жооп бере албайт дегендей суроолордун, билдирүүлөрдүн жасалышынын кереги бар беле? Эми туура эле ой пикирлер айтылды деп эсептейм. Себеп дегенде эми мындан маанилүү маселе жок болуш керек деп ойлойм да. Бүгүнкү күндө мамлекеттин бүтүндүгү, анын чек арасы, анын территориалдык бүтүндүгүнөн өткөн маанилүүрөөк маселе жок болгонуна байланыштуу мен ойлойм коллегалар ошол мааниде эле, ошол таризде эле көтөрдү деп ойлойм бул маселеничи. Себеп дегенде эми бу жерде бир саясат деле эмес, эми ошол жерде ок атылып атса, жарандарыбыз бул эми баягы бир эле случай эмес да. Бул жыл сайын болуп аткан ушундай терс окуялар болуп атат да. Биз буга чейин канчалаган комиссияларды түздүк, канчалаган жогорку кеңештин токтомдорун алдык. 2013 жылдан 2013 жылга чейин эле 13 жылы биздин өткөн созда комиссия иштеген, депутаттык топ. 123 Баткен областында 123 ушундай чыр-чатак катталган экен чек арада. Ошонун негизинде чоң токтом кабыл алынган. Бирок ошонун баягы сунуштарын ошол кабыл алган жогорку кеңештин иш-чаралары ишке ашпаганынын себеби кечеки окуялар болуп атат да. Көптөгөн улуттук стратегиялар кабыл алынат. Жогорку кеңештин токтомдору, өкмөттүн атайын программалары кабыл алынат, бирок алар ишке ашырылбай келет. Мен кошулат элем. Эң биринчи маселе делимитация процессин биз бүтүрүшүбүз керек. Кыргызстан, Тажикстан чек арасы 970 километрди түзөт. Анын 53% 519 километр гана. Мен бул жерден баса белгилеп кетким келет. Бул тоо кыркаларынан өткөн гана чек ара границасы. Ал жерде эч кандай маселе жок. Бул бир сааттын ичинде эле кабинетте чечилип коюлган маселе. Ошол 53% бүткөн 519 километр. Ал эми калган эң оор ошол айылдар жайгашкан чек ара 28 жылдан бери 1 миллиметрге жылбай келет да. Ошондуктан мен бул жерде баса белгилегим келет да. Биздин кошуналарды ошол процесске келтириш үчүн, переговорго столго отургузуш үчүн биз өзүбүздөн көз каранды болгон процесстердин баарын ишке ашырсак, ошондо аларды мындай бир столго отургузганга мажбурлайт элек да. Биз тилекке каршы өзүбүздүн колубуздагы, өзүбүздүн колдон келген иш-чараларды ишке ашырбай келебиз. Ошол себептен биз мындай переговорго келе албай келебиз да. Бирок мына өткөндө жана тармактык комитетте дагы жабык эшик артында карадыңыздар. Анан ошондой эле пленардык жыйында дагы мына өкмөт башчыга айрыкча вице-премьер-министрге катуу сындар айтылып кетпедиби? Анан кийин ушул депутаттар абдан эле ушул өкмөттөн көптү талап кылып аткан жоксуздарбы? Себеби дегенде Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасын такташканда
президенттердин деңгээлинде бул кыска мөөнөттүн ичинде чечилди, саясий мындай эрктүүлүк менен. Ал эми парламент менен өкмөт тез эле калган маселелердин баардыгын чечип бергендей болду да. Бул депутаттар эмнени талап кылып атат өкмөттөн? Биз мына комитетте эң негизги талкуулаган маселе мындай болуп атат да. Бардыгыбыз айтып келатабыз, ошо чегара, такталып элек чегаранын боюнан эч кандай курулуш иштери жүргүзүлбөсүн деген ушундай түшүнүк калыптанып калган биздин элде. Биз көтөрүп чыктык. Юридикалык бекитилген андай документ жаратылышта жок болуп чыкты. Бул жөн эле ушундай рекомендация болгон. 2014-2007 жылдан бери бул көтөрүлүп келатат. Эки мамлекеттин президенттери өзүнүн өкмөттөрүнө тапшырма берип келет. Ошондой келишимди иштеп чыккыла деп, бирок иш жүзүндө бул документ ашкан эмес. Эми мынакей караңыз, биз Кыргызстан тарап, биздин Баткендин губернаторлору, биздин ошол жердеги аким, айыл өкмөттөр бая мыйзам законопослушный гражданин болуп ошол рекомендацияларды так аткарып келет. Биздин жарандар эч нерсе курбай келет, тартипти сактап, биздин кошуналар мына 10 жыл мурун эч нерсе салынмаган жерлерге бүт айылдар туруп калыптанып калып атпайбы? Бул мамлекеттик деңгээлдеги саясат. Биз ошон үчүн айтып атабыз. Эмне үчүн биз дагы өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды колдоп, ошондой мамлекеттик саясат жүргүзбөй келебиз? Биздин айыл өкмөттөр эмне үчүн кош кубат кылып кубатташыбыз керек эле? Трансформацияны ошол эң негизги Варух анклавы менен Тажикстандын негизги бөлүгү менен ортосунда ошол туталып калышына бөгөт коюп аткан Аксай айылын туш тарабын трансформация кылып биз кеңейтишибиз керек эле. Толук кубаттап турушубуз керек эле. Ошол жерге жаңы конуштар, жаңы айылдардын түшүшүнө, көк таштыктардын бул жерге келип түшүшүнө, сугат жерге жаш үй бүлөлөр ушул жерге көчүрүп, жер участкаларын берип, аларды трансформация маселелерин биз чечпей келатабыз да 10 жылда. Ошонун тегерегинде болуп атат. Эми ошол иштердин кылбай аткарбай калган жергиликтүү бийликтин деңгээлинде болобу, же болбосо ошол өкмөттүн деңгээлинде болобу, бирөөлөрдү жоопкерчиликке тартуу боюнча токтомдо жазылганбы? Жазылган. Тийиштүү жок, эми аларды деле түшүнсө болот. Ошол эле айыл өкмөт, ошол эле жергиликтүү ГРС эртең текшерүү келип, мени кыйнайт деп алар көлөкөсүнөн коркуп калган. Биз буну ошон үчүн өкмөт, премьер-министрдин деңгээлиндеги чечиле турган маселе, аларга тапшырма берилиш керек. Биз мыйзам кабыл алганбыз. Өзгөчө статуска, чегарага жакын жайгашкан жерлердин ошонун алкагында жаңы программаны иштеп чыгыш керек эле. Конкретно Аксайдын тегерегин трансформацияны биз 1 айдын ичинде бүт жерлерде трансформация кылып, курулуш иштерин жүргүзгөнгө уруксатты биз колдоп берет элек. Эми анын баарын жасай турган өкмөт болуп атпайбы? Ошонун тегерегинде көбүрөөк сөз болду да. Эми жогорку кеңештин токтомун кабыл алынганга чейин эле өкмөт көптөгөн маселелерди чечип койду. Ошол эле жанагы жолдун салынышын улана турган болду. Тараптар тынчтанды. Мисалы азыркы учурда ошол Баткендеги Кыргыз-Тажик чегарасынын ортосундагы абал тынч да. Андай болсо сиздердин токтомдо дагы бир кандайдыр өзгөрүүлөр болобу, же болбосо чынында эле бир маанилүү дагы жасала турган иштер барбы ал жерде? Эми мындай да, Ибраим мырза, азыр биз абал чечилди, тынчтанып калды дегенден алыс болушубуз керек. Бул мына мен буга чейин айтпадымбы? Мына 200дөн ашык инцидент болгон чегарада. Эч ким согушту каалабайт да. Эч ким каалабайт. Эртең кайталанып кетпеш, бул уланбаш үчүн биз чечкиндүү кадамдар жасашыбыз керек. Анан эми азыр биз убактылуу, биз али көп маселе бар талкуулай турган. Кандай келишимге кол коюп келди, мисалы үчүн Жеңиш Парпиевич. Анын таржымалдарын карап атабыз азыр биз комитетте. Бул 2014 жылы бир топ 3-4 протокол колдор коюлган экен, ошонун уландысы катары кетип атат. Бизди да тынчтандырбай койбой турган жагдайлар болуп атат. Ошол жолдун, курулуп аткан жолдун юридикалык статусун берүү боюнча маселелерди дагы биз карайбыз. Азыр процесс жүрүп атат. Азыр мындай чечилди, болду деген маселеден биз алыс болушубуз керек. Тескерисинче биз 2 эсе ыкчам, 2 эсе мындай иштешибиз керек да. Биротоло чечиш керек бул маселелерди. Качан баягы талаш тартышсыз маселелердин баардыгы бүткөндө, ошондо гана эки тарап отуруп делимитацияга столго отуруп бүтүрөт да. Биз ошол бүт баягы моменттердин баарын кырка турганын кыркып, чече турганын чечип, алып сала турганын алып салып, кошо турганын кошкондон кийин гана переговор болот да. Ага чейин
ошол жумуштардын баардыгын аткарышыбыз керекпиз. Делимитация бүтүп, демаркация процесси зымдар тартылып бүтмөйүнчө бул чыр чатактар токтобойт. Элдин да талабы ошол. Биз аны жасашыбыз керек. Бирок ага чейин мына өткөндөгү чыр чатакта ушу жергиликтүүлөр абдан көп жабыр тартты да. Мисалы көчкөндөр болду, коопсузданып үй бүлөлөрү менен башка аймактарга көчүп кеткен, айрыкча аял бала чакалардын баары көчкөн учурлар көрдүк баардыгыбыз телеканалдардан. Андан сырткары жаралангандар болду. Ушулардын баардыгына мамлекет кандайдыр бир компенсация төлөп, алардын ал акыбалына караш керек деп эсептейсиздерби? Ошол мисалы сиздердин боло турган чечимде ошол дагы сунуш катары каралганбы? Менде сунуш бар токтомго. Бул маселе ошол 2012-жылы 20 мартта өкмөт тарабынан ошол чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жөнүндө мыйзам негизинин алкагында баягы программа кабыл алынып, анан ошол жерде пенсияга жөлөк пулга, айлык маяналарга 20% коэффициент, кошумча коэффициент менен төлөөлөр маселе каралган да. Бул где-то бир мамлекет 56 миллион сомдун тегереги болгон да. Негедир ошол учурда мисалы үчүн каржы министрлиги тарабынан каршы пикирлер жаралып калып, анан кийин бул коэффициенттер төлөнбөй калган да. Биз азыр мына токтомго ушул маселени чечүү жөнүндө азыркы токтомдо биз өзүбүз кат менен сунуштадык. Бул маселелер өзгөчө баягы бул жерде ошол жерде Аксайда, Көкташта жашаган эл бул чыныгы чек арачылар да. Алардын социалдык проблемасын өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Алардын айлык акысы башка жака караганда жакшыраак болуш керек. Статус берүүдө бизде 64дөн ашуун айылдарга статус берилген да. Анан биз айтып атабыз, мунун ичинен дагы категория кылып бөлгүлөр. Биринчи категориядагы ушул Көкташ, анан кийин Аксайга окшогон, анан ошол жерде Чарбак деген айылдарыбыз бар, дагы башка айылдарыбыз бар. Кээ бир ушул өтө оор, кырдаалуу оор жерлер бар. Чыныгы чек арачылык милдетин аткарып аткан колхоз бар да. Ошолорго биринчи категориядагы, мисалы үчүн статуска ээ деген ушул түшүнүктөрдү токтом менен бекиткиле деп биз сунуштап атабыз да. Мен Кудай буйруса бул маселени чечсе болот. Өкмөт дагы буну чечүүгө даяр. Кудай буйруса ушул коэффициенттерди 20%ке кошумча көтөрүп кое турган болсо, бул жөлөк бул айлык маяна ошондой эле пенсияга кошулуп калмак да. Бул маселени чечкенге бүгүнкү күндө өкмөттүн мүмкүнчүлүгү деле бар да, мүмкүнчүлүгү деле бар. Ушул маселелерди чечүү үчүн азыр токтомго сунуш бердик. Ибраим мырза, албетте буну чечиш керек, компенсация. Мен жеке оюмда бунун баардыгы 19-20 приоритеттүүлүгү боюнча кийинки маселелер. Эң приоритеттүү маселе биз ушул акыбалды мындай разрядка кылыш үчүн кече протоколго кол коюлуп бир договоренностьтар болду да. Эң негизгиси Ворух менен Тажикстанды Исфара районун бириктире турган Аксай айылын айланып өтө турган жолдун курулушунда болуп атат маселе. Бүгүнкү күндө Ворухтан Исфарага барыш үчүн Аксай айылын аралап өтөт тажик жарандары. Азыр аны айланып өтө турган жолго макулдашууга келишти да эки тарап. Экинчиси анан Аксай тамдык жолунда курулушу. Менин мындай юрист катары, жаран катары түшүнүгүм Кыргызстандын территориясына салынат деген эки сөздү биз кошмойун, ошол жердин юридикалык статусун белгилемейин, мындай бүдөмүк маселе улана берет да. Бир эле мисалда Ворух менен негизги материковый часть Тажикстандын биригиши 10 жыл мурун 8,5 километрди түзгөн эле жол. Азыр 2,8 эле километр болуп калды. Жылдан жылга булар жылып келет атпайбы? Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Ошону сактап турган, мен толук кошулам Дорой Закирович менен, чыныгы чек арачылар, чыныгы патриот, чыныгы баатырлар, ошо Аксай элинин тургундары. Ошол эки жактан ал жерде 1,5 миңге жетпеген гана жаран жашайт. 44 миң адам жашаган Ворухту ошонун биригип кетпешине тоскоолдук кылып аткан ошо Аксайдын эли. Эми аны аралап айланып өтө турган жолдун биз юридикалык статусун тактамайынча бүдөмүк маселелер мындан да кооптуу акыбалга алып келиши мүмкүн да. Ал эми эл аралык практикада кандай? Мисалы жана сиз айтып атпайсызбы, ошол жолдун баягы статусун тактайлы, анан чек араны да такташ керек, ушул сыяктуу маселелер аябай эле созулуп кетет да.
бул созулуп кете бере турган иш да бир күндө чечилбейт. Ал эми эл аралык маселеде ошондой мындай талаштуу жерлер бар учурда дагы ошо жергиликтүүлөрдүн тынчтыгын сактоо, стабилдүүлүгүн сактоо, мындай жашоо турмушун жанагындай бир чыр чатактардан алысыраак кармоо сыяктуу мындай практика барбы башка дүйнөлүк өлкөлөрдө? Албетте бар. Эми мындай да, кайсы мамлекеттин экономикасы күчтүү болсо, прав тот, у кого больше прав деген принцип иштейт да. Биз ошон үчүн мына бекеринен баятан бери айтып аткан жерибиз жок да. Биз чек арага чектеш жерге бюджетти өзгөчө тартипте карашыбыз керек. Акча каражатын бөлүүдө, ал жердеги чек арачылардын камсыздандыруусу, инфраструктурасына, мисалы үчүн Бишкекте 100 сом бөлүнүп атса, ал жерге 150 сом бөлүнүш керек деген принцип менен иш алып бармайын, бул маселелер чечилбейт. Качан гана ал жерде бардыгы кубаттуу болуп, биздин чек арачылардын камсыздандыруусу, жолдорубуз, инфраструктураларыбыз бир топ бийик деңгээлде болгондо гана, биз ошол айылды эки жагына мындай кеңейткенде гана неизбежно чыгат да, переговорго чыгып, тажик тарапка деле керек бул процесс. Биз чек араны такташыбыз, ушул маселелерди жасамайын, делимитация процессине мындай аягына чыкпайт да. Сиздер азыр токтомго ушундай тапшырма бересиздер? Бардыгын бердик. Туурабы? Анан өкмөт аткарууга милдеттүү болот. Милдеттүү. Бирок андан сырткары дагы бир маселе бар да. Мисалы, ошо Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара жөнүндө сөз болгондо ар дайым мына эл аралык эксперттер көпчүлүк учурда бул контрабанда жана наркотрафикти көп айтышат да. Балким ушул чек арадагы ошол чырлар, такталбаган жерлер, ошол башка ошол контрабанда, наркотрафикти колдонуп аткан күчтөргө керек болбосун деген дагы суроолор, маселелер көтөрүлүп келет. Жогорку кеңеш эмне үчүн ушул теманы козгобойт өкмөттүн алдында? Жок, эми бул ар бир чыккан конфликтке ар ким өзүнчө баа берип, бүгүнкү күндө эксперттер да көбөйүп кетти да. Ошондуктан бул проблема 89-жылы дагы Советтер Союзунун учурунда дагы болуп келген да. Бул Советтер Союзунун учурунда ошол эле Көкташ айылында Тажикстан СССРнын жарандары менен Кыргыз СССРнын жарандары бири-бири менен талаш тартышып келген да. Ошондуктан бул нерсени контрабандага тиешелүү бир күчтөр колдонуп атат десе, бул болушу мүмкүн. Буну укук коргоо органдары аныкташ керек да. Анан кийин негизгиси биз бул конфликтти баа берүүдөн мурда баягы демилитация, демаркация маселесин биз чечишибиз керек да. Жогору жакта айтып кетип атпайбы? Бул жактан жылы бербеш керек. Бизде мисалы үчүн кече мына жабык ишиндигинде комитет каралып калды, бирок биз көп нерсени ачык айта албай атабыз. Ошол жерде дагы мен суроо бердим. Өзү негизи укуктук жогору жакта айтып кеттик, Искак Айтбаевич. Укуктук ченемдик акты барбы? Эки мамлекеттин чек ара жерлерине социалдык же болбосо кандай бир курулуштарды курууга тыюу салуу жөнүндө десем, алар жооп берип атат, жок деп атат да. А бирок ошол эле учурда Тажикстан тарап ал жакта өздөрүнүн жарандарына үй куруп берүүгө, мамлекеттик мисалы үчүн сууда берип, жардам берип атат. Биз тарапта өзүнүн жашап аткан территориясына бир туалет курууга кээ бир учурда биз биздин жергиликтүү ошол жердеги бийлик тыюу салып атат деп айтты да магачы. Ошондуктан биз көрдүк. Бул нерсени биз элге туура түшүндүрүшүбүз керек да. Ошон үчүн баягы 52 гектар чек ара аймагында жашап аткан элдерге биз ушул трансформация маселесин тез аранын ичинде чечип, керек болсо ошо мамлекеттин бюджетинен ушул жаштарга ошол жерге үйлөрдү курууга биз мүмкүнчүлүктөрдү жакшына түзүп берип, мектеп проблемасын, балдар бакчасынын проблемасын чечип беришибиз керек да. Негизгиси бул жерде элдин негизги суранычы чек араны аныктагыла дейт. Чек ара бузду деп качан эсептелет? Качан чек ара аныкталгандан кийин да. А бүгүнкү күндө мурда мушташат эле, кийин таш менен бири-бирин атышып отурду эле. Азыр бүгүнкү күндө коркунучтуусу бири-бири менен атышты. Курал алып атышты. Бул деген өтө коркунучтуу нерсе. Ошондой эле мына эл аралык нормаларда кандай каралат деп атпайсызбы? Эл аралык нормада анклавдын ичинде баягы гражданиндер, ошол мамлекеттин жарандары атуучу куралды кармоого тыюу салынат. Анан кийин ал жакта атылган ок ким тарабынан атылып атат? Тажик мамлекетинин. Ал биздин Кыргызстан ичиндеги анклавда. Ошол нормаларда эртең эми комиссиянын иштөөсүндө бул аныкталат. Ошондуктан
Биз бул жерде мындай эл аралык баягы нормаларды пайдаланабыз да. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен соңуна чыкты. Биз бүгүн Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара маселелерин талкууладык. Саламатта калыңыздар.